Түштүк батыш бажысы контрабандаға жана мыйзамсыз жүк ташууга бөгөт коюу аракетинде алсак 2022 жылы бажы эрежелерин бузуп, мыйзамсыз өткөрүлгөн 375 факты аныкталган. Анын 53-үнө кылмыш иши козголгон, аларга контрабандаға каршы күрөшүү кызматы тарабынан 76 миллиондон ашуун айыппул салынган. Бүгүнкү күндө Түштүк батыш бажысы тарабынан бул контрабандаға каршы күрөшүү боюнча иш аракеттер аябай жакшы жемиштүү түрдө болуп атат. Ошондой эле бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өзгөртүүлөр киргизүүнүн натыйжасында жакшы контрабандага каршы күрөшүү боюнча иш аракеттер жүрүп атат. Тактап айткан болсок, бул ошо Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Ал жерде контрабандага каршы күрөшүү боюнча мыйзамдар өзгөртүлүп, жаза чаралары бир топ оорлошту десек болот. Буга чейин Түштүк батыш бажы кызматы электрондук өткөрүү пункты инновациялык долбоорун пилоттук режимде ишке киргизген. Аталган долбоор чек арадан өтүү жол жоосун жөнөкөйлөштүрүп, ачык айкындуулукту камсыз кылат. Буга чейин өткөрмө жай бир күндө 100 автоунааны гана өткөрүп келсе, эми суткасына 300 автоунааны тейлегенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Burun eski kısımlara anladığında canlı kısımlarını жақсы oldu, bizge dağı ösüp buradağıda yok. Az vaqt tez ketiriz, buradağıda vaqt tezilay. Norma geçip kalktır, bazı adamlar tez öldürür, normalde жүрөбүз. Мамлекеттик бажы кызматында 2022 жылы бажы төлөмдөрүн чогултуу белгиленген пландан ашык аткарылып, 604,8 миллион сомго көп чогултулган. Мындай көрсөткүч бажы кызматында биринчи жолу болууда. Бул концепция ишке ашыруунун жыйынтыгы боюнча биз бажы органдарынын ишин принциптерин контролдоодон тейлөөгө өткөрүп атабыз да, мындайча айтканда. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекеттик бажы кызматы, бажы башкаруу, санариптештирүү жана соода жол жобосун жеңилдетүү алкагында бир катар долбоорлорду ишке ашырган. Бүгүнкү күндө дээрлик реалдуу убакыт режиминде, онлайн режиминде бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүнө мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар. Ушул достук өткөрүү пунктунда ушул төлөмдөргө түздөн түз таасир берүүчү жабдыктар камтылган. Ошолордун дагы айта кетсек, Өзбек Республикасы менен маалыматтык өз ара аракеттенүү порталы алмаштырылган автоматташтырылган маалыматтык системасынын ишке киргизилген. Эске салсак, буга чейин Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук өткөрүү бекети толугу менен реконструкцияланган. Андагы өткөрмө пунктунун өзгөчөлүгү бардык бажы операциялары электрондоштурулган. Буга чейин чек араны контролдоо процесстери кагаз журналдарын толтуруу менен жүргүзүлүп келген. Мындай жагдай өткөрүү пунктунан өтүү үчүн убакытты талап кылган. Бул долбоор Орусиянын каржылоосу менен ишке ашкан. Алмагүл Эркебайкызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.